Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam barыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылган болсун. Жана барыбызды бактылуу кылбай кое турган нерселерден сактаган болсун. Бактылуулукка, ийгиликке жетиш үчүн бир нече себептер болсо, инсанды бактылуулукка, ийгиликке жеткизбей кое турганда бир нече себептер бар. Алардын эң эле биринчиси Алла Таалага каршы чыгып, Алла Тааланын буйругун аткарбай коюуда. Алла Таалам бул туурасында мындай дейт: "Ва ман юрид ай юдиллаху яж'ал садраху таййикан хараджан кааннама ясса'аду фис-сама." Инсанды эч нерсеси жок эле асманга көтөрсөң, аба жетпей калган убакта инсан кандай кыйналат? Жүрөгү аба жетпей калса кандай кысылат? Алла Таала кимди адаштырам десе, бактысыз кылам десе, анын жүрөгүн ушундай аба жетпей кыйналган сыяктуу кылып коет дейт. Андыктан адамды, инсанды ийгиликке, бакытка жеткизбей кое турган эң эле чоң жана эң эле биринчи себеп бул Алла Таалага ишенбей, же болбосом анын айтканын кылбай койгондук. Ал эми экинчиси күнөө иштерди кылгандык. Тетирисинче ким бактылуу болсо, биз айтканбыз мурунку башка берүүбүздө аятта "Ман амила салихан", ким жакшы амал кылса деген. Ал эми бактысыздыкта болсо, ошонун эле тетириси кимде ким күнөө иштерди кылса, ал адам бактысыз болот дейт. Себеби ар бир күнөө иш адамдын жүрөгүнө кара дак болуп түшөт. Күнөө көбөйгөн сайын ал жүрөктү ушул дат каптап, эч кандай ийгиликти, эч кандай адилеттүүлүктү, эч кандай жакшылыкты, урмат сыйды, кадыр бакты, адеп ахлакты көрбөй, балким ошол жүрөктүн баары күнөөлөр менен оролуп, жамандыктын үстүндө гана жүрүп калат. Демек, экинчи себеп, бактысыздык алып бара турган экинчи себеп бул күнөөкөрлүк. Жана ошол күнөөдө ар дайым токтобостон болуу. Себеби инсан бардык адам ката кетирүүчү, кемчиликтүү. Бирок ошолордун эң коркунучтуусу ошол күнөөнүн үстүндө жүрө бергендик. Бул жерде Алла Тааланын кайтарган нерсеси күнөө кылбай эч качан күнөөгө түшпөй койгула деген эмес. Балким инсан күнөөгө түшүп, Алла Таалага жакын болуп, Алла Тааладан кечирим сурап, тооба келтирип, балким Алла Таалага жакыныраак болот. Бирок эң жаманы, эң чоң айыпталган нерсе ошол күнөөдө ар дайым токтобостон жүргөндүгү. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул көрө албастык. Адамдын жүрөгүндө болгон оору. Эгерде кимде ким ийгиликке жетем десе, бактылуу болом десе, ал жүрөгүнү көрө албастыктан, жүрөктүн ооруларынан айыктыруусу керек болот. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Керимдин эң акыркы аяттарында айтканда: "Ва мин шарри хасидин иза хасад." Алла Тааладан жарыкта, караңгыда, адамдардан, кандай нерседен болбосун, жамандыктардан мени сактагын деп пайгамбарыбызга айткын деп үйрөтүп жатып, ошолордун ичинде өзгөчө белгилеп, көрө албастыгынан, жамандыгынан сактагын деп өзгөчө белгилеп айткан. Демек, үчүнчүсү адамды бакытка жеткизбей кое турган үчүнчү нерсе бул көрө албастык. Себеби ал от күйгөндөн кийин ошол отундардын баарын күйгүзүп бүтүп, эч нерсе таппай калганда от өзүнө өзү жейт дейт. Ошондой көрө албаган адамдагын кайсы адам ийгиликке жетсе, жакшылыкка жетсе, байлыкка жетсе, алардын баардыгын көрө албай отуруп, акыры ал инсан өзүнүн ден соолугун, өзүнүн жүрөгүн, өзүнүн акылын, өзүнүн башын жейт. Алла Таалам барыбызды
мындай оорулардан сактаган болсун. Ал эми төртүнчүсү болсо адамдарга болгон душмандык. Бул душмандыктагы жүрөк ооруларынан кайсы бир адам тууганы, досу, коңшусу кайсы бир адам бир жамандык кылып койгон болсо болду, ошол адамга мен кайрадан жамандык кылышым керек же ошонун жообун беришим керек деп жүрүп, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн акылын, өзүнүн бактылуулугун жок кылат. Ошон үчүн Алла Таалам бейиштегилерди сыпаттап, аларды мактаганда, алардын жүрөктөрүндө башка адамдар үчүн эч кандай жаман көрүү, душмандык жок дейт. Бейиштеги рахаттардан демек, адамдардын жүрөгүндө душмандык, жаман көрүү жок. Эгерде кимде-ким бул дүйнөнүн бейишине кирем деген болсо, анда жүрөгүндөгү ушул оорулардан, душмандыктан арылсын, ал бул дүйнөнүн бейишине кирген болот. Төртүнчү, инсанды ийгиликке, бакытка жеткирбей кое турган нерселерден төртүнчүсү бул ачуулануу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекеринен сурап келген сахабага 3 жолу кайрадан кайра ачууланбагын деп бекеринен айткан эмес экен. Себеби бул ачуулануу адамды бактысыздыкка, келишпегендикке, урушкандыкка, душмандыкка алып бара турган нерсе. Жана момундардын сыпаттарынан эгерде алар ачууланышса кечиришет дейт. Балким инсанда кээде инсандык табиятта болгондуктан кээ бирде ачуусу келет, бирок ачуусу келсе дагы өзүнү жана аны менен келишпей калган адамды кечире билип, ал нерсени убагында тазалап, ал оорудан оолак болот. Алла Таалам барыбызга сабырдуулукту, жүрөгүбүздү жумшак кылып, эки дүйнөдө бактылуу боло турган кулдарынан кылган болсун. Ал эми адамды бактылуу кылбай кое турган нерселердин себептердин 6-чысы бул зулум. Адамдарга зулумдук кылуу. Бирөөнүн акысын жеп койсо, бирөөнүн акысына өтүп кетсе, бирөөнүн жамандаса, бирөөнү ордунан тартып алса, бирөөнүн ордун тартып алса, бирөөнүн байлыгын, бирөөнүн жерин, бирөөнүн акысын, бирөөнүн авторитетин, бирөөнүн кадыр баркына тартып алуу менен, күч менен, адилетсиздик менен жетем деп аракет кылган болсо, ал адамдар ийгиликке, бакытка жете албайт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аз-зулму зулуматун яумал кияма". Бирөөгө зулумдук кылгандык караңгылыктын аркасынан караңгылык боло турган нерсе дейт. Кыямат күнүндө дагы, бул дүйнөдө дагы. Себеби ал адамдын жүрөгү эч качан тынч болбойт. Ага балким ошол мазлум болгон адамдар ага дуа кылышып жатат: Аллахым, ушуга өзүң жазаңды бергин деп балким дуа кылып жатат. Алла Тааламдын ачуусунда калды, жана кыямат күнүндө дагы азаптардын, дозоктордун артынан, караңгылыктын артынан караңгылык келет дейт. Алла Таалам барыбызды бактысыз кылып кое турган нерселерден алыс кылып, ар бирибизди күндүгө, бакытка, ийгиликке жаңы кадам таштаган инсандардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.